Ош шаарынын аймагында учурда 44 май куюучу бекет иштеп жатат. Алардын 34-үнө коопсуздук талаптарына жооп бербейт деген жүйө менен соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Бул жолку чыгарылышыбызда биз дал мына ушул май куюучу бекеттердин ишмердүүлүгүнө жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Бул май куюучу бекет Ош Араван жолунда жайгашкан. Иштеп баштаганына 4 ай болду. Азыр кадимкидей эле унааларды тейлеп жатат. Эгерде мында кокустук болуп, кырсыктап калса, жоопкерчилик маселесинде көйгөй жаралышы мүмкүн. Анткени бул май куюучу бекеттин ээси эч бир мамлекеттик кызматтан уруксат алган эмес. Өз алдынча курулушту баштап, ушул күнгө чейин иштеп жатат. Өзгө белгилүү болгондо ар бир курулуш курууда архитектура тарабынан уруксат берүүчү документтер болот. Себеби дегенде ошо тийиштүү түрдө документтерди алгандан кийин гана анан курулуш жүрөт. Ал жерде рабочий проект түзүлөт. Тийиштүү түрдө специалисттер менен кеңешилет. Анан ошо кеңештерди отуруп алып анан кийин курулушту көзөмөлдөш керек да. А бул жерде болсо өз алдынча жер биздики деп эле, азыр көп элдер ушундай ойлойт. Жер меники, мен каалаганда курулушту курам депчи. Бирок жок, архитектуранын шаар куруу жана архитектура мыйзам 37-нин 1-бөлүгүндө айтат. Ал жерде четко ясно көргөзгөн. Ар бир курулуш менчигинин түрүнө карабастан алдын ала уруксат берүүчү документтерди алып, анан кийин кургула депчи. Курулуш 2019-жылдын апрель айында башталган. Мына ошол учурда эле мамлекеттик архитектура кызматынын Оштогу башкармалыгы тарабынан менчик ээсине карата эскертүүлөр берилип, тийиштүү документтерди алуу зарылчылыгы тууралуу маалымат берилген. Ал жерде эч кандай заправка, АЗС, май куюучу жай жок. Каркастарын түшүрүп аткан, курулуш материалдарын түшүрүп аткан убакыттан баштап эскертүү баракчалар берилген да. Берилип туруп, биз өзүбүздүн милдетибизге жараша ишти алып барабыз да. Биз чара көрө албайт экенбиз. Ошондуктан чара көрүү үчүн мамлекеттик экологиялык, техникалык инспекциясына белгиленген тартипте чара көрүү үчүн өткөрүп бергенбиз да. Ага карабастан булар курулушту баштап ийген. Экотехинспекция тарабынан кандай жумуш алып барылып атат мен билбейт экенмин. Сотко берилди окшойт. Биздин адистер ошо сотко барып катышып келип жатат да. Май куюучу бекет Black Karat жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык. Бул ишкана Оштогу бир нече май куюучу жайларга ээлик кылат. Аталган ишкананын Оштогу официалдуу өкүлү тийиштүү документтер бар экендигин айтып, бирок бизге көрсөтө албастыгын билдирип, маалымат берүүдөн баш тартты. Ал деген ошол, бул деген тийиштүү документтер бардыгы. Көрсөтө аласызбы ошону? Силерге ким айтты ошол документтер жок деп? Биз деген азыр силердин соттук отурумуңарга катышып чыктык да. Ал жерде бардык документтер бар да өз дегенче. Анан силердин оснований чуу өзгөрүп чыгып атат дейм да мунча. Оснований болсо керек силерде. Кандай документтер бар? Бардык документтер бар да иштеп аткандан кийин. Кантип документ жок иштесин. Ошону көрсөтө аласыңарбы анда? Болсо эмнеге качып атасыңар силер? Документтеги мен алып чыккам да. Мамлекеттик мекеме менен жеке ишкердин талаш маселесин облустук сот карап акыркы чекитти койду. Сот өз билемдик менен май куюучу жайды куруп, иштетип жаткан ишкердин пайдасына чечилди. Эми архитектура кызматы менчик ээсине тийиштүү документтерди жасап бериши керек. Ал жер Ош шаарынын башкы планына ылайык жашыл аймак болгонуна байланыштуу долбоор мамлекеттик долбоорлоо институту мындай айтканда Ош шаарынын башкы планынын авторлорунан атайын корутунду алып келген, мүмкүнчүлүк бар деп курса болот, как орусча айтканда придорожный объект сервиса деп коет мындайларды. Май куюучу жайлар ошо жолдун боюна курулса болот да, өз мыйзам чегинде. Булар бир гана куруп алгандыгы гана болбосо, калганы тиешелүү ал жерде жердин астында жарака бар, тектоникалык жарака бар деген дагы генпланда каралган. Ал боюнча да өзүнүн жарака жоктугу жөнүндө корутундуларын алып келип атышат. Тиешелүү материалдар алып келген дагы бирок куруп алгандыгы гана. Куруп алгандыгы жөнүндө биз экотехинспекцияга беребиз. Сот бизди милдеттендирсе, биз белгиленген тартипте да иликтейбиз, карайбыз. Мен юристтер менен карайм. Себеби кече соттун чечими болгон болсо, соттун чечими келсе, биз ошонун негизинде виза коюлат. Ошонун негизинде биздин юристтер карап чыгат дагы сунуштар менен кирет кайра. Ош шаарында мыйзамсыз курулуштар көйгөйлүү маселе бойдон калууда. Анткени курулушту мыйзамсыз баштап, кийин соттошуп жүргөндөр көп. Бул процесс жеке ишкердин да, мамлекеттик кызматтардын да ашыкча убактын алат.
Мындай жагымсыз жагдайлардан алыс болуу үчүн курулушту баштоо алдында тийиштүү кызматтарга кайрылуу керек. Эгерде сиз май куюучу бекет ачууну пландап жатсаңыз, анда эң алгач мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелерди эске алыңыз. Муну менен сиз келечектеги бизнесиңиздин коопсуздугун жана мыйзамдуулугун камсыздаган болосуз. Эң алгач мамлекеттик архитектура кызматынын өзүңүз жашаган аймак боюнча башкармалыгына арыз менен кайрылыңыз. Жаныңызга сөзсүз жерге болгон жеке менчик укугуңузду тастыктаган документтер менен барууңуз шарт. Мыйзам боюнча сиздин өтүнүч арызыңыз 3 күндүн ичинде каралышы керек. Бул убакыт аралыгында алар сизге бир тараптуу жооп берүүсү керек. Андан кийин арыз шаар куруу кеңешинде каралып, тийиштүү кызматтарга жиберилет. Алар бардык шарттарды эске алуу менен курулушка уруксат берүүчү кортунду берет. Ал эми 5-этапта курулуштун долбоору иштелип чыгат. Долбоор иштелип чыккан соң мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы менен келишим түзүлөт. Алар курулуш башталып объект бүткөнгө чейин көзөмөл кылып, андан соң гана эксплуатация кылат. Башкача айтканда, бардык талаптарга жооп берет деген жыйынтык берет. Андан соң гана май куюучу бекетти иштетүүгө болот. Азыр Ош шаарында 44 май куюучу жай иштеп жатат. Ушул күндө алардын 34-үнүн иши сотто каралууда. Анткени мамлекеттик экотек инспекциясы коопсуздук талаптарына жооп бербейт деген жүйө менен соттошууда. Жанагы будан 2 жыл мурун баягы Юго-Востоктогу заправка жарылгандан кийин Ош шаарынын жергиликтүү бийлик органдары, мэрия, Ош шаарынын прокуратурасы бардыгы ошол бизге сунуш и тапшырмаларды бергенде, ошол шаардын аймагындагы бардык заправкалардын ошо коопсуздугун карап, текшерип, ошого мыйзамдуулугун аныктап, тактап, коопсуздугун карап, чара көргүлөдү. Эми ошол боюнча биз ошол 44-ичинен мына 34 заправканы ошо текшерип, неме кылып, ушу сотко берип атабыз. Ошо бүгүнкү күнгө чейин ошо соттошуп эле келип атабыз да. Сотко барганда эми баягы ошо тийиштүү бир немелер боюнча баягы экинчи немеге инстанция кайтарат. Андан кийин кайра же болсо бир ушундай бир кээ бир причиналар менен ошо кайтып, анан кайра соттошуп ушундай болду. 2019-жылы май куюучу жайдагы жарылуудан соң Ош шаарынын мэриясы шаар ичинде бул багыттагы курулуштарга тыюу салган. Алган эмес, мурда курулуп калган май куюучу жайлар калаанын сыртына чыгарылаарын ошол кезде шаар мэри убадалаган эле. Кала башчысы азыр бул багытта иштер жүрүп жаткандыгын билдирди. Ошол мыйзамсыз, ошол нормага туура келбеген заправкаларды алып чыгуу боюнча Атайын мамлекеттик экотех инспекциясына тапшырма бергенбиз. Бул боюнча өзүңүздөр билесиздер, жалпы 28 заправка боюнча иш козголуп, сотко чейин барганда, анан биз анализ кылдык. Ошол жерден көпчүлүгү көп кабаттуу үйлөр курулганга чейин ошо май куюучу жайларга уруксаттар берилген да. Мындайча айтканда, бул жерде тиешелүү кээ бир мамлекеттик органдардан бизге чейин мындай нарушениялар кеткен да. Ошол май куюучу жайлар болгондон кийин ошо көп кабаттуу үйлөргө уруксат бербөө боюнча. Мына өзүңүздөр күбө болгондо азыр бир-эки ошол май куюучу жайларды биз алдырып таштап, азыр мына көп кабаттуу мына Токтогул парктан чыккандагы мэриянын нар жагындагы заправкаларды алып койбодук, алып мына көп кабаттуу үйлөр түшүп атат. Андан кээ биркилер менен да биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Алар дагы ошол жерге соода түйүн же болбосо офистерде же болбосо медициналык мындай объектилер салабыз деген уруксат сурап атат да. Анан бул дагы эми укук коргоо органдары ошол сот аркылуу чечиле турган маселелер болуп турат да. Мындан ары бирок биз уруксат бербейбиз. Ош шаарынын башкы планында да май куюучу бекеттердин шаар ичинде жайгашуусу каралган эмес. Анткени жылдан жылга калаанын инфраструктурасы жакшырып, заманбап көп кабаттуу үйлөр түшүп жаткандыктан, алардын шаар ичинде эл көп топтолгон турак жай жана соода түйүндөрүнө тыгыз жайгашуусу кооптуу абал жаратат.